Үйünüz тұрады да, сіз жанында тұрады да. Закон ile bunlar üzülüp etmeyip de hiç kim garanti veremedi. Мыйзамды одоно бузуп атат бул адамдарчы. Биз бул боюнча өзүбүз ответтүү жоопторун беребиз. Кандай багытта алынган, ошо мыйзам бузуу болгон бу жерде. Жаңы келген үчүн азыр бул жактарга эми келип атам. Көрдүк. Азыр булардын документтерин баарын тактап чара көрөбүз. Бул убадалардын берилгенине толугу 3 ай болду. Ага тийиштүү кызматтар жогорку Чыңалуудагы электр линияларын бөгөп алган тургундарга, ишкерлерге чара көрүшү керек болчу. 3 ай аралыгында мындай мыйзам бузуучулуктарга ким кандай реакция жасады, алдыда айтып беребиз. Бирок биздин байкашыбызча, арадан мезгил эле алмашпаса, бирок өзгөрүү жоктой. Рейдке чыкканбызда ошол күнүчү, анан жыйынтык кандай болду? Сиздерге жообун бердиби? Сиздер акиметке арыз жазгансыздар, мэрияга жазгансыздар бул боюнча? Ушулар боюнча андан кийин биз бардык жергиликтүү бийликтерге кат жөнөттүк. Ар бир айыл өкмөт, шаарга жөнөттүк, мэрияга. Алардан бизге ушундай жооп келди. Ошол жеринен барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жүргүзүп жатабыз деди. Ушул боюнча башка жыйынтык болбой атат бул боюнчачы. Анан мына бүгүнкү 300дөн ашык биз уже эскертүүлөрдү бердик ар бир жаранга. Bunday эскертүүлөр жылына беребиз. Ошол жумуштан кийин дагы бердик. Ошол боюнча иш жүрбөй жатат башкачы. Азыр айыл өкмөткө бардык, айыл өкмөттө жок экен, өкмөт башчыңар. Анан ал учурда сиз өзүңүз да болгонсуз да, бул темага биз 3 ай мурун кайрылганбыз. Жыйынтыгы эмне болду? 3 ай болуп атат. Жыйынтыгы ошо Димитровка айылында ошо высокий өткөн столбаларды куруп алган ар бир үйгө кирип эскертмелерди бердик. Айыл өкмөт баш болуп бардык. Анан берактагы немени, чайхананы прокуратурага өткөзүп бердик. Буза турган неме кылдырдык. Азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Үйлөргө чайхана боюнча. Үйлөргө сиздер эскертме. Үйлөргө эскертмелерди бердик, эскертмелерди. Эскертме берүү менен чектелдиңиздерби же кандай? Эскертме берип. Мыйзам боюнча сиздерде укук кандай укук калат? Бузгула деп атабыз, эми элдер турушат пока. Качанга чейин турушат ошол? Эми аны биле албайт экенмин мен. Ар бир үйгө кирип берген эскертүүнү электро канча жылдан бери берип атат да? Биз дагы өкмөт аралык комиссия барып, бардыгына мына зам барды, зам айыл өкмөт өзү баш, мен төш болуп барып, айыл башчы барып, бардыгы элдер менен чогултуп сүйлөшүп, эскертмелерди бердик. Бир эмес 2 жолдон бердик эскертмелерди. Чтобы линиянын түгүндө жашоо болбойт. Кээ бирлери сарай куруп алган, сарайыңарды алгыла, бул жака болбойт деп эскертмелерди бердик. Азыр пока элдер туруп турушат эми. Эскертүүнүн мөөнөтү барбы? Мына убакытка чейин деген. Ооба, 1 айга мөөнөт кылып бергенбиз. 3 ай болду да? 1 айга мөөнөт жок кылып экен анда, бердик. Пока жыйынтык жок болуп турат. Жыйынтык жок экен. Анан кийинки чара эмне болот анда? Кийинки чара эми мен билбей калдым. Кийинки чара эмне деп неме кылып беришимди. Айыл өкмөт боюнча ошондо ал жерде канча үй кооптуу болуп атат, анан канча ишкана деген? 27 үй, анан ошо бир чайхана бар. 27 үй, анан бир чайкана. Чайхана ушундай. Ошондой мындай 3 ай болуп. Ошо линиянын түгүндө неме болгон да. Линиянын түгү, кээ бирлери ошо линиянын чекесине салып алган, кээ бирлери ошо үстүнөн өткөн линия ушундай. Бирок эскертмелерди берип атабыз, неме кылып атабыз. Качан сүрдүртөт, аны эми сотко беребиз. Прокуратура ошо чайхананы бердик. Андан биз ошол турак жайларга мыйзамсыз салынгандарга бардыгына биз эскертүү бергенбиз. Бардык службадан барышкан, архитектурадан болду, бизден, айыл өкмөт замы барды, тиги бардык адистер барган. Биз эскертмени бергенбиз. Аларга мыйзам бузуу толугу менен көргөзүлгөн, бузуу жагы. Эми алардан эме болбой атат да, кыймыл аракет жүрбөй атат. Себеби тургундардан. Жолго чыгып кеткен, мыйзамсыз курулгандар дана көргөзүлгөн. Эми муну через сот аркылуу да болсо эме кылышыбыз керек болуп атат да. Жазып беришибиз керек. Жалпы ошол жердеги бардык служба райондон көргөзүлгөн мекеме ишканалардын эмеси менен жыйынтыгы менен сотко өткөрүш керек. Андан башка эме калбады бизде. Биз аралап дагы айттык, буларды бузушуңар керек. Себеби анын үстүндө Жалал Абад ПВС'нин зымдар турат, чабыл эмелердики бардыгы. Эми көргөзүп атабыз, бардык служба өзүнүн эмелерин көргөзүп атат адамдарга, жазып берип атабыз.
ошол жыйынтыгы. Баягы мебельный цехтин немеси эмне болду ордо? Ал жерден Ал- мурун турак жайга деп берилген болчу. Ал максаттык багыты ошондой болуп атат. Турак жайда берилип атат, кийин багытын өзгөртүп атат. Бирок ал өзгөрткөн боюнча бизге документтерди көргөзбөдү, бар деп атат. Ошол ОЗЭК түрүндө эле бар. ОЗЭК түрүндө бар деп атат. Чара көрүлөбү ошондой? Эми аны биз айттык, максаттык багыт ошо биринчи берилген жерди турак жай салууга деп берген да. Андан кийинки эмесин биз көрбөдүк. Эми ош эмелер карап чыгат анда. Сиздер мындай бир жактарга кайрылдыңыздарбы бул боюнча? Биз өздөрүнө письменный да бердик. ОЗЭК түрүндө бардык служба берип атат. Биз айттык, бул максаттык багыт ушундай экен. А данный момент бул жерге мебельный цех ачылып, цех иштеп атыптыр деп. Ошондо бул жерде ким алсыз болуп атат? Мыйзам алсыз болуп атабы же бийлик Эми алсыз болуп атабы? мыйзам боюнча биз бардык эмени коюп берип атабыз. Адамдар эми мыйзам толугу менен бузуп атат. Максаттык багыт боюнча иш алып барыш керек. Турак жай болсо турак жай деп. Ал жерге азыр тиги лептин түбүнө ошол мебельный цехти куруп алган. Эми эскертип атабыз колдон келишинче айтып. Ошол жыйынтык болбой атат кыскасы. Эми азыр дагы бир эме кылабыз, жакын арада топтолуп барып бир сыйра дагы айтабыз. Эми ошол жыйынтык чыгарып туруп, анан сотко өткөрөбүзбү, ошондой кылыш керек да. Эми бир эле биздин кадастр мекемеси эмес да. Бу жерде канча служба бар. Her jini kelip danaka beradi, eskartuv berip ketadi. Bari mash polniy mahallaga beradi. Zimda tagida mash kanalga da uylarchi. Бул эми кооптуу да. Qo'ptu da. Жок, ошо кооптуу экенин билип туруп дагы ушуну жашап атасыз. Jashab atib bizga chek bergan-da. Qashna qilib bergan-da. Bu chek bergan, uchastik bergan, solingan. Bunga bar cho'nglar o'zlari oldin o'tib ketgan ekan, o'lib ketgan ekan. Qo'l qo'yib bo'lib berishgan ekan. O'tganda komissiya keldi, tekshirdi barini. Shundaylar bo'lyapti. Эми баягы бул линияны бошоткула деп баягы электриктер айтып атат да, бошотуш керек бизге. Биздин оны ремонт кылганга тоскоолдук болот деп. Сиздин короосуна мына 2-3 путу кирип калыптыр да? Bir putu meniki-dachi, ama birovniki nark qo'shniniki ekov putchi. Анан бунун ремонттогондо мындай тоскоолдуктар жаралып атат Жаралат, да? yo maydan chiqib remont qilib ketishyapti. Жок, ремонт кылганда деле бул өзүңөргө дагы Mümkün emas, qo'ptu, to'g'ri. Мына линия күчтүү болуп Kuchli атат. kuchli Анан bu буну liniyada. сиздер мынтип бошотуп койгонго мүмкүнчүлүк барбы жокпу айланасын мына линиянын? Bor, ochib qo'ysa bo'ladi-da. Аны эмнеге ачпай атасыздар? Bari ochsa men ham ochgan, bitta liniyani putini chiqarib qo'ysam bo'ldi, men ham ochib qo'yamadi, aytdim. O'tganda komissiya keldi. Setdi nima nachalniklari keldi, prokuraturadan, следствие hammasi kelib uyni dokumentlarini ko'rishdi. Dokumentlar bari joyida ekan dedi. Ana buni yerlarda uchastkalarga razрешение qilib berganda уже necha ko'p yil bo'lib ketibdi, bari o'tib ketgan odamlar ekan. Документиңизде ошол мына линиянын дагы жери немеде барбы? Yo'q ekanchi dokument, qilinmagan Ошо да ekan. мыйзамсыз да. Мыйзамсыз ekan. Мыйзамсыз экенин өзүңүз таанып атасыз, мыйзамсыз экенин. Ошону бошотуп койгонго өзүңүз баягы патриоттук сезимиңиз болот абы? Bo'ladi kızım. Qachon Ochib qo'yamiz. anda? Bari boshlasa meni. Бошатып коюшту да, онун отдельно коюшту. Ha. Ал наркы жакта үйү, э? Ha, u narkı. Bizdiki hem onu bitti de. Bizden bitti отдельно кылганбыз. Ал шарайт yok, ол bitti отдельно. Abdülge açıp koyamız biz hem kızım. Şarayetli yok. Качан мындай көрө алабыз ачып койгонуңузду? Endi bir finans jaktan bir возможность болса açıp koyulap koyamam kızım. Açıp koysa boladı bir Эми liniyani. бул өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн да. Mayli kızım, bop dur. 25 yıl oldu kızım, 30 yıl oluyor bu çekti bakalım bizge. Ошодо бул линиядан канча метр алат десек алып. Жер алышмаgan ekan. Канча болуш керек экен эле? 20 metre buluş gerek ekanchi. Сиз аралык канча азыр? Аралык жок да. Yok da kızım aralığı yok. Oşuna berip koygan ekan. Maşı liniyana kadar kızım polniy kanalga çeyin liniyani uyдар, участкалар liniyani tüyde Кээ бир ekan. үйдүн ортосунда эле. Ortasında ham var. Барып, ошо жарандар менен дагы бир сыйрадан өттүк. Түшүндүрдүк, могу линия сиздерге ушундай балдарыңыздарга өзүңүздөргө кооптуу. Эртең азыр техникага ишенич жок. Эртең бул проводдор үзүлүп кетиши мүмкүн деп баарына бир сырадан эскертип чыгыштык. Алардын өзүнөнчү. Анан кээ бири болсо биз тилкат жазып берели дейт. Тилкат болбойт дем, ал бүгүн жазса эртең жок болот. Ошон үчүн баарына өттүк аларгачы коопсуздук боюнча. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жергиликтүү кеңешчилер баары биригип бизге ушун жардам берсе жакшы болот эле. Линиялардын эскилиги дагы жеткен да мүмкүн да, 60-жылдары курулган. 61-ci, ооба, кооптуу эми. Бул биз жылына учурдук оңдоолорду өткөрөбүз. Учурдук оңдоолорду өткөргөн менен дагы уже 60 жыл алды линиялар иштеп коюшту да, өзүнүн срок эксплуатациясынан өттү уже. Ага эми ишенич жок да.
ремонт жасағаны кыйынчылык болуп атат. Алардын короосуна кириш керек, чакырыш керек, үйүндө болуп калат, болбой калат. Техникаларыбыз кире албайт ал жерге. Ушундай кыйынчылыктар болуп атат, душар болуп атат аларга.